Саламатсызбы? Буга чейин маалыматты издөөчү жана токтоочу бир нече куралдар тууралуу сөз кылган элек. Ал эми бүгүн болсо сабагыбызды улантып, Кыргызстандагы ачык булактарга өзгөчө басым жасасак. Юстиция министрлигинин маалымат базасы. Бул жерде өлкөдөгү бардык компаниялар тууралуу маалыматтарды таба алсаңыз болот. Каттоодон өткөн каалаган компаниянын аталышы, ИНН же салык төлөөчүнүн идентификациялык номери, анын жетектеген директордун аты жөнү жана негиздөөчүлөрдүн ысымдары жана ошондой эле жайгашкан дареги ишмердүүлүгүнүн түрү аркылуу табуу мүмкүн. Сервисти колдонуу жөнөкөй жана ыңгайлуу. Декларатор сервиси. Декларатор сервиси саясатчылардын убадаларын көзөмөлгө алган полимер KG долбоорунун алкагында жасалган. Саясатчылардын жана алардын жакын туугандарынын мүлкү жана кирешелери жөнүндө бардык маалыматтар декларатор базасына топтолгон. Бул чиновниктерди коомдук көзөмөлгө алгысы келгендердин бардыгы үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал болуп саналат. Бүгүнкү күндө декларатор маалымат базасында 5702 декларация бар. Журналисттер ачык булактарга жарыяланган мамлекеттик кызматкерлердин декларацияларын текшерип, Юстиция министрлигинин базасы менен салыштырган. Бардыгы болуп 50дөн ашуун журналисттик иликтөө жасалган. Жыйынтыгында чиновниктер өзүнүн компанияларынын декларациясында көрсөтпөгөнү маалым болгон. Бирок айрым учурда Юстиция министрлигинин сайтында компания тууралуу маалымат так эмес болгон учурлар кездешкен. Мисалы, Өскөнбаев аттуу судья анын компаниясы жабылгандыгы тууралуу тиешелүү документтерди бизге көрсөттү. Бирок ошол эле учурда Юстиция министрлигинин сайтында компания тууралуу маалымат жаңыртылган эмес. ИНН аркылуу компаниянын түзүлгөн датасын билсе болот. Ал 2-сандан тарта маалымдалат. Тизме gov.kg. Тизме KG сайты бизге кайсы бир жаран кайсы шайлоо участогуна таандык экендиги тууралуу маалымат берет. Анын толук аты жөнү көрсөтүлгөндүктөн ушул ресурстардын жардамы менен ар кандай адамдардын үй бүлөлүк байланыштарын билип алсак болот. Бул үчүн биз ысымды бош калтырып, фамилиясын жана атасынын атын тиешелүү талаага жазабыз. Ошентип биз ал кишинин жакын туугандарынын тизмесин алып алсак болот. Шайлоо gov.kg. Шайлоо gov.kg Борбордук шайлоо комиссиясынын сайты. Бул сайт шайлоо учурунда өзгөчө популярдуулукка ээ болот. Депутаттыкка талапкерлер, президентке талапкерлер, алардын өмүр баяны жана шайлоо платформалары, ошондой эле шайлоо процесстерине байланыштуу мыйзамдар жана жоболор, мындан тышкары добуш берүүнүн жыйынтыктары жана акыркы жаңылыктар жөнүндө маалыматты БШКнын сайтынан таба аласыз. Бирок жарандар жөнүндө маалымат табуунун эң кызыктуусу 2017, 2020, 2021 жылдардагы шайлоого катышкан шайлоочулардын тизмелери. Ал жерден адамдын туулган күнүн да билип алса болот. Салык кызматынын сайты. Бул жерден салык төлөөчүлөр жөнүндө маалымат таба алсаңыз болот. Электрондук кызматтар бөлүмүнөн биз ИНН же биз кызыккан адамдын аты жөнү жөнүндө маалымат таба алабыз. Салык кызматы ошондой эле адамдын туулган күнүн билүүгө мүмкүндүк да берет. ИННдин 2-цифрасынан баштап адамдын туулган күнү тууралуу маалымат камтылган. Патент KG. Патент KG бизге интеллектуалдык менчик тууралуу маалымат базасын берет. Бул сайттан товардык белгинин ээлерин билүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Ал үчүн товардык белгинин ээлеринин улуттук маалымат базасын ачабыз. 54-графа товардык белгинин сүрөтү. Мисалы, ЦУМ деп жазабыз. Ошентип товардык белги кайсы компанияга таандык экенин аныктайбыз жана Юстиция министрлигинин маалымат базасынан бул компаниянын ээсин жана башка маалыматтарды биле алабыз. Ооба, кээ бир учурда маалыматты алуу үчүн бир сайттын жардамы жетишсиз. Stat.kg. Өлкө боюнча бардык расмий маалымат албетте Улуттук статистика комитетинин сайтында жайгашкан. Калк тууралуу маалымат,
экономикалык, саясий көрсөткүчтөр, туризм, ишкерлик, инвестиция жана башка көптөгөн маалыматты сиз дал ушул жерден таба алсаңыз болот. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин расмий сайты бул GKPN-KG. Жер казынасын пайдалануу үчүн берилген лицензиялар тууралуу маалыматты табууга мүмкүнчүлүк аласыз. Бул жерден кайсы компаниялар кайсы кендерге лицензия алганын жана дагы башка кызыктуу маалыматтарды билип алууга болот. Тигил же бул мамлекеттик орган бюджеттен канча каражат коротту, компаниялар канча салык төлөдү? Бул маалымат бюджет өкмөт KG сайтынан табылат. Кеңеш KG Жогорку кеңештин депутаттары жана алардын ишмердүүлүгү жөнүндө бардык маалымат Кеңеш KG сайтында камтылган. Мыйзам долбоорлорунун кыймылы, депутаттардын өмүр баяны, жаңылыктар жана башка көптөгөн маалымат ушул вебсайттан табылат. ОСО KG сервиси бул жерде Юстиция министрлигинин сайтындагы компаниялар тууралуу маалымат, Финансы министрлигинин ачык бюджет порталындагы маалымат жана ошондой эле мамлекеттик сатып алуулардын сайтындагы маалымат бириктирилген. ОСО KG компанияларды жана подрядчиктерди текшерүүгө, алар боюнча журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Кызматтын негизги функциялары: компаниялардын аты жөнү, ЭНН, директорлордун же негиздөөчүлөрдүн аты жөнү боюнча маалымат, мүмкүн болгон байланыштарды издөө, уюмдун Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөгөн төлөмдөрүн талдоо, мамлекеттик сатып алуулардын расмий сайтында мамлекеттик органдар жарыялаган тендердик табыштамаларды издөө, талдоо жана башка ушул сыяктуу маалыматтарды таба аласыз. Кыргызстанда мындан башка дагы көптөгөн ачык булактар бар. Биз айтып өткөн куралдар маалымат издөөдө күнүмдүк аспаптар болушуна ишеним артабыз. Сиздер менен мен Асель Сооронбаева болдум. Көрүшкөнчө.